1990-жыл октябрь айы. Кыргызстандын жогорку кеңешинде президенттик шайлоо жүрүп жатты. Ак үйдүн алдында коммунисттик партиянын жетекчилеринин президенттикке келишине каршы нааразылык акциясы өтүп, ачарчылык жарыялай билген активисттер топурайт. Ал заманда жогорку кеңештин кулуарларындагы окуяларды чагылгандай таратып тургудай азыркыдай кол телефон сындуу байланыш каражаттары жок. Кирип чыккан кишилердин гана оозун карамай. Аткачылыкта отургандардын акыбалын сурап коюу атка минелердин деле ойлоруна келбесе керек. Ошондо орто жаштагы, орто бойлуу бир депутат маал менен сыртка чыгып, аткачылыкта отургандар менен тез баарлашып турду. Тайманбай акыбалын сурап, жогорку кеңештин ичиндеги окуяларды айтып берип, дем берип турду. Компартиянын жетекчилери биринен салай бири кулап, Аскар Акаев өтчүдөй болуп тургандыгын айтып, сырттагылардын көңүлүн көтөрдү. Ал киши жазуучу Казат Акматов эле. Казат Акматов көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Казат Акматов Совет заманында эле коммунисттик идеологиянын талаптарын чанган, кыргыз улутунун түпкүлүктүү кызыкчылыктарын сүрөөнгө алган чыгармаларды жаратканы менен таанымал. Анын «Мезгил» деп аталган чыгармасы улутчулдуктун үлгүсү катары катуу сынга кабылып, автору куугунтук жеген. Өткөн кылымдын 80-жылдарынын этегинде Казат Акматов демократиялык баалуулуктарды кыргыз коомуна сиңирүү жаатында ишмердигин активдештирип, анын аягы Кыргызстан демократиялык кыймылынын негизделишине алып келген. Казат Акматов ошол кыймылдын тең төрагаларынын биринен да болгон. Казат Акматовдун 80 жылдык юбилейи Кыргызстандын эгемендүүлүктү алышынын 30 жылдыгына дал келүүдө. Мына ушул мааракелердин алдында Казат Акматовдун жазуучулук жана демократия үчүн күрөшкөн ишмердүүлүгү тууралуу кенен чунун кеп кылуунун дагы, Кыргызстандагы демократиянын тагдыры тууралуу ой толгоп сөз кылуунун дагы ыңгайы жаралып турат. Демек 2021-жыл ичи Казат Акматовдун чыгармачылыгына арналган жана ал киши кыргыз журтуна тараткысы келген саясий идеалдар тууралуу иш чаралар байма бай өткөрүлөт деп үмүт кылабыз.